Бүгүн Нур саясий партиясынын өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүп, анда партиянын мүчөсү Мыктыбек Арсланбек саясий абалдын туруктуулугуна байланыштуу партиянын сунушун айтып, президентке кайрылуу жолдоду. Тагыраагы аталган партиянын мүчөлөрү президенттин Орусияга отурган сапары жөнүндө кеп козгоп, азыркы кырдаалда президенттин чет мамлекетке чыгуу маал эместигин өзгөчө белгилешти. Анткени алардын айтуусунда тышкы саясаттан мурда ички абалды оңдоп алуу өтө маанилүү. Андыктан Садыр Жапаровду чет өлкөгө чыкпай турууга чакырышты. Биз ойлойбуз, азыр могу президенттин Россия Федерациясына кыла турган сапары жөнүндө оюбузду айтыбыз керек. Азыр чет мамлекетке чыгуу маалы эмес деп билебиз. Биринчиден, мен түшүнөм, Россия Федерациясынын жетекчилиги тарабынан тан алынган бийлик алда канча өзүн мындай бир коопсуз сезсе керек, балким ушундай стереотип бардыр. Биздин мына мамлекеттер тан алып, кабылдамасына киргизсе гана биз легалдуубуз деп ойлоп калышыбыз мүмкүн деп. Келиңиздер, ушул стандарттар сындыралы. Эгер биз өзүбүздүн жерибизде олуттуу иштерди жүргүзүп, элибиздин жашоосуна олуттуу кадамдарды таштасак, бизди бүт эл аралык коомчулук тан алат деп ишенебиз. Жана ошондуктан азыр обсервацияга кирүү, же болбосо кандайдыр бир экинчи, 9-чу катардагы маселелер менен мындай бир отуруудан көрө азыр тетирисинче тез аранын ичинде эл чарбасын, өзгөчө мамлекеттик институттардын ортосунда катнаштарды, бийлик маселелерине өтө зор маани берүү учуру деп эсептейбиз. Менимче тышкы саясаттан мурда ички абалды оңдоп алууга азыр аябай маани берүүсүн суранабыз. Ошондой эле партиянын өкүлдөрү кадр саясатындагы алешендиктер боюнча дагы өз сунуштарын айтышты. Анткени алар бүгүнкү күндө кадр саясатында коомчулукта ар кандай бүдөмүк ойлор жаралып жатканын белгилешип, мындан улам президентти кадр дайындоодо мыйзам чегинде иш алып барууга үндөштү. Кадр саясатында элге бүдөмүк үчүн негиз бербеш үчүн кадр саясатын мындан кийин анық жана так критерийлерин элге жарыяласа, биз мындай критерийди алабыз. Жанагы критерийлерди өзгөртпөсө, ушул критерийлерди алгандан кийин, эгер ушул критерийлер ишке киргенден кийин кадрлар табылбаса, элдин өзүнө түз чыкса президент. Туугандар, келиңиздер, биздеги кадр обоймасында мына биз койгон критерийлерге ылайык кадрлар жок экен, ким бар, келиңиздер. Биз ишенебиз, элдин ичинде уучубуз кур эмес, аябай көп кадрлар бар. Антпесе bir kriteri менен алып келген кадрды башка бир топтор бул жарабайт, бул кечеки, бул коррупционер деп өтө көп жаңжалдарга, өтө көп араздашууларга, олку солкуга негиз болуп атат. Ошондой эле жыйында Нур саясий партиясынын төрагасы Руслан Бекназаров өлкө башы Садыр Жапаровду майда барат нерселерге алаксыбай, чечкиндүү кадамдарга баруусу керектигин талап кылды. Бүгүнкү күнгө чейин биз мына бир айдын жүзү болуп атат, президенттен чечкиндүү бир мен момундай кадамдарга барам, же момундай өзгөртүүлөргө барам, момундай бир чечимдерди кабыл алам, ушундай ойлоп жатам деген дагы бир оюн дагы уга албадык да. Тескеринче андай майда барат жумуштарда расмий билдирүүлөрдү берип атат дагы, бирок келечекте жасайт турган иштери тууралуу бир билдирүүнү уга элекпиз. Биз ушу билдирүүнү каалайт элек. Балким могу алдыда келе жаткан конституциялык реформалар ошол багыттарга жараша бир сунуштар айтылса деп ойлойбуз да. Ошол себептен биз мындай президенттин чечкиндүү кадамдарга барышын талап кылат элек. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров аралыктан иштөө режимде өткөнүн басма сөз кызматы 15 февралда билдирген. Буга пландаштырылып жаткан жогорку деңгээлдеги эл аралык иш-чараларга, ошондой эле коронавирус пандемиясы уланып жатканын эске алуу менен санитардык эпидемиологиялык талаптар сактоо зарылдыгына байланыштуу экени айтылган. Такта айтканда, президент Садыр Жапаров февралдын аягында Орусияга иш сапары менен бара турганын пландалып жатат. Андыктан мамлекет башчысы ишин онлайн форматта улантып жатканы жана өлкөдө болуп жаткан бардык окуяларды көзөмөлдөп турары айтылган.